Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Джокер тасмасынын экинчи бөлүгүн кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле биз жалаң психикалык ооруган адамдардын түрмөсүн көрөбүз. Каарманыбыз Артур адаттагыдай күндөрүн өткөрүп, соттун чечими чыкканга чейин ушул жерде болуп жаткан. Эртең менен кароолчулар аны башка адамдарга кошуп эле алып жөнөшүп, көрсө бул жердеги оорукчан адамдар өздөрүн адептүү алып жүрсүн деп, күн сайын эртең менен атайын дарыларды берип турушат экен. Эртең мененки тамактануудан кийин Артурду башка бөлүмгө алып жөнөшүп, ал жакта болсо Артурду адвокат Мериам Стюарт күтүп жаткан. Ошол жака бара жатышканда Артур терапия бөлүмүнөн бир канча адамдардын арасынан бир кызды көрүп калат. Ал кыз Артурду таанып калганбы айтор, колун тапанча кылып кандайдыр бир кыймылды көрсөтөт. Артур андан ары барып адвокатына жолукканда, адвокат өз сөзүн баштап: "Сен эми өзүңдү чынында эле психикалык жактан оорулуу кылып, башкача айтканда жинди кылып көрсөтүшүң керек. Ошондо гана сен сага тагылган күнөөлөрдөн кутулуп, жиндиканага түшүп дарылана баштайсың" деп түшүндүрөт. Ошентип адвокат Артурду актап калуу үчүн өзүнүн иш аракетин жүргүзө баштап, кайрадан түрмөгө кайтып келген Артур болсо кароолчулардан чылым сурайт. Анда кароолчулар Артурга чылым беришип, түрмөдөн сырткаркы жашоодо Джокер жөнүндө элдин баардыгы дүрбөлөңгө түшүп жаткандыктан, кароолчулар Артурга сен жөнүндө тасмадагы тартып чыгарышыптыр деп айтышат. Бирок бул жерде эч кимге тасма көрсөтүлбөгөндүктөн Артур өзү жөнүндө тартылган тасманы көрүүгө мүмкүн болбой калды. Бир канча убакыттан бери Артурдун жүрүм-туруму оңолуп калгандыктан, эми ага музыкалык терапиядагы башка адамдарга кошулууга мүмкүнчүлүк беришет. Ал жерге барган адамдар көбүнчө ыр менен алектенип ырташат экен. Артур ошол жерден баягы кызды көрүп калып, аны менен таанышып, анын аты Ли экенин билет. Ошондо Ли Артурга: "Мен сенин аябай катуу күйөрманыңмын" деп айтып, "Сен тууралуу тартылган тасманы 20 ирет кайталап көргөм. Атам бир канча жылдар мурун автокырсыктан көз жумуп, мен болсо жакында эле өз апамдын үйүн өрттөп салгам. Ошондуктан мени психикалык жактан ооруйт деп ушул жака киргизип салышты" деп айтат. Өзүнүн бөлүмүнө кайтып келгенде Артур ошол жердегилердин баардыгы менен бирге сыналгыдагы жаңылыктарды көрүп, ал жактагы прокурор болсо Джокерди эч кандай соттоп отурбай эле түз эле өлүм жазасына тартыш керек деп сүйлөп жаткан болчу. Анда Артурдун оорусу башталып, адатынча каткыра баштаса, кароолчулар аны сыртка жамгырга чыгарып салышат. Албетте Артур болсо кээде каткыргансып, кээде ыйлагансып үндөрдү чыгарып жатты. Кийинки күнү пациенттерди албетте тарбиялоо максатында тасма көрсөтүшүп, баардыгы тынч отуруп көрүп жатканда жанагы Ли деген кыз арт жака өтүп барып эч кимге билгизбей эле өрт коюп жиберет. Башкалар ызы чууга түшүп, кароолчулар аларды чыгарып жатышканда, Ли менен Артур бири-бирин издешпей табышкандай түшүнүшүп эле сыртка чогуу качып чыгышат да өздөрүнчө жыргап эле бийлей башташат. Андан ары экөө биротоло эле качып кеткенге аракет кылышып, бул кезде түрмөнүн дарбазасына репортерлор, журналисттер дагы чогулуп калганын көрөбүз. Бирок түрмө кароолчулары Ли менен Артурду эч жака чыгарбайт, дал убактысында кармап калышып, дароо эле Артурду башка бөлүмгө сүйрөп жөнөшөт. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Эми Артурду жалгыз караңгы бөлмөгө камап салышып, ал жакта болсо Артур жанагы Ли деген кыз менен бийлеп жүргөнүн түш көрөт. Эртеси Артурдун жанына Ли дагы кирип келет. Көрсө ал кароолчуну сатып алып койгон болуп, Артур экөө бир топко сүйлөшүп, "Мен сени чыныгы Джокердин жүзүндө көргүм келет" деп эле анын бетин боёй баштайт. Бирок Ли Артурга бир жаман жаңылыкты да айтып, "Мени бул түрмөдөн чыгарганы жатышат. Анткени дарыгерлердин айтымы боюнча мен сага жаман таасир берип жатыптырмын" деп айтып, ошондо Артур кыска эле убакыт болсо дагы Лиге өтө байланып, аны жакшы көрүп калганын түшүнөт. Ошентип Ли ал түрмөдөн кеткенден кийин Артурдун адвокаты атайын журналистти чакыртып, Артурдан интервью алдыра баштайт. Адвокаттын негизги максаты Артурду элге Джокер катары эмес, аны оорулуу жана сынган адам катары көрсөтүшү керек болчу. Журналист Артурга жанагы Ли деген кыз аны алдап койгонун, анын чындыгы аты Харлен Финзен болчу, жана ал эч кандай психикалык жактан оорубайт. Тескерисинче ал ушундай ооруган адамдардын психологу болчу деп айтып, ал бул түрмөгө өз каалоосу менен эле кирген. Эми сыртка коомчулукка чыгып, сен экөөңдүн мамилең жөнүндө айтып берип жатат. Бул жөнүндө гезит журналдарда жаңылыктарда толуп кетти. Бул жөнүндө эмне дейсиң деп сураса, Артур ар кандай суроолордон өзүн болушунча кармаганга аракет кылып, "Мен эми башка адаммын, анткени менин сүйгөн кызым пайда болду" деп айтып,
Ли экөө жакшы көрүп ар дайым чогуу ырдаган ырды ырдап баштайт. Анда Готэмдин көчөлөрүнүн биринде жүргөн Ли сыналгыдан ошол Артурдун интервьюсун көрөт да. Ошол жерден эле айнекти сындырып кичинекей сыналгыны көтөрүп алып кетип калгандыгын көрөбүз. Ошентип эртеси күнү Артур Флектин иши боюнча биринчи сот отуруму болмой болуп, Артурду сот залына алып келишкенде, Джокерди кумир туткан көпчүлүк ал жерде чогулуп калышкан болчу. А дегенде эле Артурдун жүрүм-турумун бүт изилдеп чыккан психиатр сотко өзүнүн сөздөрүн айта баштап, бир аздан соң отурумга кечигип Ли да кирип келет. Лини көргөн Артур артын карап жылмайып, бул жерде анын тагдыры чечилип жатканын унутуп эле Лини карап алаксып кетет. Психолог сөзүн бүткөндөн кийин Артурдун адвокаты жактоочусу чыгып сүйлөй баштап, ал сотко психолог кантип эле Артур менен 1-2 саат сүйлөшүп, анын жашоосу кандай экенин жана кандай адам экенин билип кое алмак эле. Артур кичинекей кезде Пеннинин жигитинен өтө көп уртукмок жеп чоңойгон. Жана ошондон баштап эле Артурдун эки тараптуу инсандыгы пайда болгон. Бирөөсү зулум көрсөткөн Джокер болсо, экинчиси жөнөкөй эле оорулуу жана жалгыз калган Артур болчу. Негизи Артур жашоосунда дайыма эле ошондой Артур бойдон калат. Бирок качан гана аны метродогу 3 мас жигит катуу тепкиге алганда, ал чыдабастан каршылык көрсөтүп аларды атып өлтүрүп, мындайча айтканда жанагы Джокер деген инсандыгы ойгонуп кеткен деп түшүндүргөнгө аракет кылат. Биринчи отурум бүткөндөн кийин Ли көптөгөн журналисттердин көзүнчө Артурдун жактоочусуна келет да, сен Артурдун ишин туура эмес алып барып жатасың. Аны Артурдай эмес Джокердей кылып көрсөт деп кыйкырат. Анткени Ли жана сырттагы көпчүлүк эл алсыз оорукчан Артурду эмес, Джокердин образын көргүлөрү келишип, Джокерди колдоп жатышкан болчу. Ошондон кийин жактоочу Артурга келет да, жанагы Ли деген кыз жөнүндө баардык чындыкты айтып, анын сага айткан сөздөрүнүн баардыгы жалган. Ал сенин районуңда сага окшоп чоңойгон эмес, атасы да автокырсыктан көз жумган эмес, жана эч кандай апасынын үйүн дагы өрттөп салган эмес. Ал өзү психолог боло туруп, сени козутуу үчүн ошол түрмөгө кирип, сени качырып кеткенге да аракет кылды. Сен өлүм жазасына тартылсаң, аларга баары бир. Эң башкысы элдер сенин Джокер образыңды көргүсү келип жатышат окшойт. Бирок бул сен үчүн өтө кооптуу деп түшүндүрөт. Ошондо Линин алдаганы Джокерге катуу тийди айтор. Көз алдында Ли экөө сахнада бийлеп жатышканда, Ли аны күтүлбөгөн жерден тапанча менен атып салгандыгын элестетет. Эртеси Ли Артур менен сүйлөшүүгө келип, бирок Артурдун көңүлү чөгүп, сен мени эмне үчүн алдадың деп сурайт. Анда Ли Артурга, мен болгону сени менен таанышкым келди. Сени менен кат жазышуу мындай эффективдүү болмок эмес. Ошондуктан мен ушундай жол менен түрмөгө кирдим деп айтып, кайткен күндө дагы мен сени менен болгум келет. Мен керек болсо сенин үйүңө көчүп алдым. Сен түрмөдөн чыкканда мен сени ошол жактан тосуп алам деп айтып, муну уккан Артур кайра эле жылмайып Линин сөздөрүнө макул болду. Эртеси күнкү сот отурумунда күбө катары София чакырылып, баягы Артурдун кошунасы София Артур жөнүндө сүйлөй баштайт. Ал Артурдун күтүүсүз жерден эле үйгө кирип келгендигин айтып, бирок ал сыртка чыгып кеткенден кийин мен полицияга чалган эмесмин. Анткени мен анын апасы менен көп жолу сүйлөшүп, Артурдун оорукчан экенин да билчүмүн. Бирок мен ошондо полицияга чалбаганыма өкүнүп калдым. Балким мен ошондо Артурду полицияларга чалып карматып бере турган болсом, анда балким андан кийинки бир канча адамдар өлбөй калат беле деп айтат. Анда Артурдун жактоочусу Софиядан Артурдун жеке жашоосу жана анын апасы жөнүндөгү бир канча суроолорду узата баштайт. Ошондо бул суроолор Артурга жакпай. София айтып жаткан нерселердин баардыгы чындык, бирок Артурдун элестетүүсүндөгү жашоого такыр окшош эмес болчу. Анткени Артур көпчүлүк учурда көп нерселерди реалдуу карабай, өзү каалагандай элестетип, ошол элестөөлөрүндө жашачу. Дал ушул жерден дагы ал бир кыска элестетүүгө кабылып, Джокердин образында ошол жерден эле прокурорго жана судьяга жетип барат да, аларды өлтүрүп, андан соң өз башына тапанчаны такап туруп калат. Дал ушундай кыскача элестетүүдөн кийин Артур ордунан тура калып, өзүнүн жактоочусунан баш тартаарын айтат. Анткени жактоочу менин жеке нерселериме өтө эле аралашып кетип жатат деп түшүндүрүп, мен эми өзүмө өзүм жактоочумун деп айтса, ал жерге келген Джокердин күйөрмандары кол чаап, колдоп жиберишет. Ошентип Артурду кайра түрмөгө алып кетип жатышканда, Ли дагы ага келип өзүнүн колдогон сөздөрүн айтып, Артур түрмөгө киргенде ал жердеги сот отурумун көргөн адамдар дагы Артурдун мындай чечимин колдоп эле чуулдап башташат. Артур үстөлдүн үстүнө чыгып мындай нерсеге сыймыктангандай болуп, анын өтө катуу күйөрманы Рики дагы үстөлдүн үстүнө чыгып бийлеп баштайт. Бир аздан соң ызылдап чуулдап жатышкан адамдарды кароолчулар келип тынчытышты. Эртеси күнкү сот отурумунда болсо Артур Джокердин образында кызыл костюмун кийип бетин боеп чыккан болчу. Бүгүн күбө катары бул жерге Гаррини чакырышат. Тараптар Гарриден баягы кесиптеши Рэндалдын өлүмү боюнча бир канча суроолорду узатышып, тактап сурашып, андан кийин Джокер өзү чыгып сүйлөй баштайт. Ал баардыгына, ооба, Гарри мен Рэндалды өлтүргөнүмдү өз көзү менен көргөн. Бирок Гарри деле чыныгы Артур кандай экендигин эч качан билген эмес.
Негизи эле кандай гана адам болбосун Артурдун кандай адам экенин эч ким билген эмес жана белгиси да келбейт. Бирок эми минтип менин маскарапос образым күтүүсүз жерден эле атактуулукка айланды. Эч ким Артурдун кандай адам экенин билбейт, бирок Джокерди жакшы таанышат. Керек болсо түрмөдөгү кароолчулар дагы менин образым үчүн мага жакшы мамиле кылышат деп айтып, ошол эле учурда кароолчулардын жинине тие турган сөздү дагы айтып коет. Джокер Гарриге бир канча суроолорду берип дээрлик бүтүп калганда, Гарри ыйлап жумушта менин боюмду шылдыңдабаган бир гана сен болчусуң. Сенден башкасынын баардыгы шылдыңдачу деп айтат. Мындай көрүнүштөн кийин Артур Гарриге суроолору түгөнгөндүгүн айтып, аны сурактан бошотуп чыгарып жиберет. Ошентип башка күбөлөр жок болгондуктан бүгүнкү сот отуруму дагы аяктап, Артур кайрадан эртеңкиге чейин түрмөгө кайтарылат. Түрмөдөгү кароолчулар болсо Артур сот отурумунда кароолчулар жөнүндө эмне деп айткандыгын жакшы эстеп калышкандыктан дароо эле аны бир жерге алып барып ур-токмокко алышып, кароолчулардын жетекчиси Артурга сен эмне кызыл костюмуңду кийип бетиңди боеп алсаң эле бизден жогору туруп калам деп ойлодуңбу деп айтып, ур-токмоктон кийин өз бөлмөсүнө алып кирип ташташат. Артурду сүйрөп келишкенин көргөн баягы анын эң күчтүү күйөрманы Рики Джокерди эмне кылдыңар деп эле кыйкырып ызы-чуу чыгара баштайт. Анда кароолчулар аны тынчытабыз деп сыртка алып чыгып тумуктуруп жатышып, кантип өлтүрүп алышканын өздөрү дагы билбей калышат. Ошентип эртеси күнү соттун акыркы отуруму башталып, ал отурумга Ли дагы бетине сүрөт тартып алып келгенин көрөбүз. Джокер болсо ортого чыгып микрофонду колуна алып отуруп, бүгүн баардыгына чекит коеюн деди Айтор. Мен андаймын же мындаймын деп эч нерседен актана албайм. Эмне кылсам дагы, кимди өлтүрсөм дагы аны мен кылганмын. Эч кандай жиндилик оорум да жок жана эч кандай Джокер да жок деп айтып, мен жөн гана Артурмун жана баардык кылган күнөөмдү мойнум менен тартууга даярмын деп айтат. Ошентип Артур Джокер болуу идеясынан баш тарткандан кийин залда отурган Ли унчукпастан эле туруп алып чыгып кетет. Ортодогу тыныгууда Артур Лиге кайра телефон чалып, бирок ал такыр эле телефонду албайт. Тыныгуудан кийин сот Артурду күнөөлүү деп таап, аны жоопко тартат. Сот сүйлөп жатканда Артурдун баягыдай оорусу башталып, каткыра баштаса ал өлтүргөн адамдардын жакындары аны ур-токмокко алып жибере жаздашат. Дал ошол учурда имараттын бир капталынан катуу бомба жарылып, сот залынын бир заматта эле күл талканы чыгып калат. Элдин баары эсин жие албай ызы-чууга түшүп калган кезде Артур эсине келет да ошол жарылган тараптан сыртты көздөй чыгат. Бул нерсени Джокердин күйөрмандары уюштурганбы Айтор? Сырттан Джокерге окшоп жазанып алган бир адам Артурду байкап калат да аны качырып кетмекчи болуп эле унаага салып алып жөнөшөт. Бирок жолдун кайсы бир жеринен унаа тыгынга учурап калганда Артур унаадан түшөт да чуркап качып жөнөйт. Ал өзүнүн куткарган адамдардан жана полициялардан да качып кетүүгө мүмкүн болуп, чуркап жүрүп отуруп өзүнүн үйүнө да жетип, узун тепкичтердин ортосунда Линин турганын көрүп ошол жака чуркап чыгат. Бирок Ли Артурга мен эми сени менен кала албайм. Анткени сен Джокер болуудан баш тарттың, жана менин жүрөгүмдү да оорутуп койдуң деп айтып жөнөп кетип, Артур өзү дагы андан аркы фантазияны токтотоюн деди Айтор ойлонуп эле туруп калат. Бир аз убакыт өтпөй эле полициялар келип аны кармап кетишти. Ошентип Артур эми түрмөдө канча жыл отурат белгисиз Айтор түрмөгө түшүп, бир күнү аны менен сүйлөшүүгө бир адамдын келгенин айтышып, Артур ошол сүйлөшүү бөлүмүнө чыгып бара жатса эле артынан бир түрмөкөч жетип келет да Артурга бир тамашаны айтып бере баштайт. Бирок тамашанын аягында сен ушуга татыктуусуң деп эле уучтуу нерсесин алып чыгып, Артурду бир канча жолу сайгылап жиберет. Кансырап эле ошол жерде жатып калган Артур Ли экөөнүн сахнада турганын дагы бир жолу элестетип, бирок өлүп баратканда күлүмсүрөп койгонун байкайбыз. Сыягы Артур өлгөнү менен Джокердин образы дагы эле калды окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.